Assalamu alaykum. Qirg'iz kelin kanalına hoş kelipsiz. Men sizlerge bugün düköndögi eň ötümlü bolgan buluşkany kantip jasalyşyny körgözüp berem. Kadimki uy şartynda uydagi bar azyklardan jasalat. Andyktan videonu ayagyna çeyin körüp, siz de jasaňyz. Al üçin bizge birinçiden içindegi начинкасын daýardap alabыз. Kerekli azyklar 2 kaşık un, 1 aş kaşık kakao, 2 aş kaşık krahmal. Krahmalды özüňizler kalagan krahmallardan işletsеңizdер bolot. Kukuruzny, kartofelny, al özüňizlerge jaraşa. Jana 3 aş kaşık şeker işletem. 1 paçka vanilin же vanilin sahar. 200 ml süt koşup alabыз dagы. Bарын birdegelikde jakşylap aralashtyryp, ortaça gazda kaynatabыз. Ankeni күчтүү болгондо түбүнө тартып жабышып калышы мүмкүн, ошондуктан ortaça gazda kaynatып alışыбыз керек. Mana көргөнүңүздөй меники ortaça болду. Астына да тартып кеткен жок. Эми муну муздатканы тарелкага салып алабыз. Эми камырдын ичине салынып турган курук массабызды алдын ала даярдап алабыз. Ал үчүн бизге 3 аш кашык шекер, 12 граммдык дрожь жакшы болсо жакшы болот. Менде андай дрожь болбогондуктан мен болжолдоп гана коштум. Жана бир аз un кошуп алып туруп, баарын бирдей аралаштырып алгандан кийин суюк массабызга өтөбүз. Суюк массабызга жылытылган сүт 200 мл жана 200 мл жылытылган суу, 100 мл салат майын иштетебиз. Эки жумуртка керектелет. Мен 2 жумуртканын бирөөсүнүн сарысын алып калдым. Аягында булочканын бетине ошо сарысын сүйкөө үчүн алып койдум. Жана айтып кеткендей, курук массабызга бир аз туз кошуп алабыз. Анын айтып кетүүнү унутуп кетиптирмин, кечирим сурайм. Баарын бирдей кылып аралаштырып алгандан кийин даяр болгон курук массабызды салып, дагы кайрадан жакшылап бири-бирине сиңиртип аралаштырып алгандан кийин камыр жуурай баштайбыз. Биздин керектелүүчү унубуз 800 грамм, 1 килограммга жакын un керектелет. Камырыбыздын суюктугу мына ушундай болушу керек. Анткени биздин булочкабыздын катуу жумшактыгы да мына ушундан таасир көрсөтөт. Камырыбызды көптөр күнгө коюп койгондон кийин ичиндеги начинкасын бөлүкчөлөргө бөлүп даярдап алабыз. Камырыбыз көп чыккандан кийин баарын шарик түрүндө кылып бөлүкчөлөргө бөлүп дагы 20 мүнөткө салдырып коебуз. Ал жерин камерага түшпөй калыптыр. 20 мүнөттөн кийин мына ушундай кылып жайып алып, ичине даяр болгон начинкабызды салып ороп алабыз. Мен кесе турган куралым жок болгондуктан кашык менен кестим. Бычак менен кескенде бир аз кыйынчылык жаратты. Андыктан кашык менен кесүү мага ыңгайлуу болгондуктан кашык менен мына ушундай кылып кесип даярдап алдым. Булардын баарын мына ушундай кылып даярдап алгандан кийин дагы эс алдырууга 20 мүнөткө коебуз. Мына меники 20 мүнөткө туруп эс алды. Анын ичинде дагы жакшынакай болуп көөп чыгат.
Üstüne жана алып койгон жумуртканын сарысы менен бир аз сүт аралаштырып алып бетине сүйкөп чыктым. Духовкага 180 градуста 40 мүнөттүн аралыгында бышып чыгат. Мына меники бышып чыкты, көргөнүңүздөрдөй. Дүкөндөгүнөн эч калышпайт. Сизге да мына ушундай жасоону сунуш кылам. Андыктан сиздер да ушундай татуулар менен жакындарыңыздарды сүйүндүрүңүздөр. Видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Каналга катталууну унутпаңыздар. Дагы көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.